Роза Исаховна азыркы сотто оңго чейин Бул буйрутма сот экенин 10 чакты далилдер бар. Мурда күнү да ушундай ситуация болду, азыр да ушундай болуп атат. Бул бакыш мойнунан байланган эле бакыш. Ак үйбү же кайсы көк үйбү муну басып атат да, мына бүтүрөсүң, азыр бүтүрөсүң, эртең бүтүрөсүң. Мунун кандай нормасы бар, кандай патология бар? Ал белгисиз. Мына бүгүн бүтүрүшүм керек, саат 10га чейин керек болсо иштейбиз деп, экинчи жолу ушинтип көгөрүп турат. Адвокаттар болсо мына саат 6да бүтөт иш. Баарыбыз кечке иштедик саат 9-дан баштап. Чарчадык десе деле эч укпай эле, эч мына айтышып жарым сааттан, 1 сааттан айтышып отура берет бул сот. Мен ойлойм, ушу соттордун деңгээли ушундай болсо, анда бир бакыш эле өлкөбүз биз. Сиздин практикаңызда ушул эмгек кодексинде 6га чейин эле жумушта көрдүңүз беле ушундай бир башаламандыкты? Жок, бирок мен ойлойм, мына сот система ушундай чыр сотто, бул чыр сот сөзсүз атайын буйрутма сот болуп атат. Мына ушундайда күчкө салып, өзүнүн билармандыгын көрсөтүп, дагы башында үстүндө мындай пресс турса, ушу бир айныма сот экен өзү. Бир күндөн кийин эле кайта эле үстүнөн муну ошондой давить этип атса, кайта эле ушинтип 10га чейин иштейбиз, керек болсо эртемеңге чейин. Кана кайсы трудовой кодекс менен же кайсы буйрутма менен ушундай болуп атат десе, эчтекени көрсөтө албайт. Эч жерде жазылган жок бул. Мына ошентип эле анан адвокаттар болсо төртөө да. Адвокаттар анан жеңип коет. Анан айласы жок, жабат сотту. Мындай спектакльди экинчи жолу көрүп атабыз. Мына азырда ушу такалып айтышып, мына бир жарым сааттай. Ал бакыштуу мындай сот ушундай кебетеси болгондо да боруң ачыйт экен. Ага үчүн эмес, өлкө үчүн. Өлкөнүн ушундай бир бакыш соттору бар экен деп жетелеме сөзсүз. Башы байланган ушундай бир соттор бар экен деп мен мына айтып койдум. Азыр биз Тикебаев менен Чотоновдун сотунда жүрөбүз. Сот саат 10га чейин жумушту улантабыз деп атат. Азыр бирок биз соттун астында саат канчадан канчага чейин иштеш керек экенин көрөбүз. Бул 1 май райондук сотунун иштөө убактысы эртеменки саат 8:30 5:30га чейин иштейт экен. Дем алыш күндөрү шемби, жекшемби күндөрү экен. Тыныгуу 12ден. Бирок бул ушунун баарын нормалар бузулуп атат.